Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич. Азыр мен турган жер Нарын облусунун Кочкор районундагы Кара Тоо айылындагы МПМКнын номер 1-үйүнүн тургундары. Бул эжекелерибизден ушул бир тагындардын кайрылуусу, ушул азыркы учурдагы соттордун калысыздыгы боюнча бир кайрылуусу бар экен. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, биздин үнүбүздү сизге жеткирели деп ушундай чогулуп отурабыз. Ушул жердеги Кочкор районундагы МПМКнын элдер ушул жерде иштеп, эркектер стройкада иштеп, аялдар детсадта ар кандай жумуштарда иштеп, ушул жерден кызмат кылып, анан ушул жактан үйлөр тийген бизге. Анан ошол үйлөрүбүздө жашап жүрдүк. Кийин заман өзгөрүп, ушундай элдер кыйнала баштады. Кыйналып анан ар ким өз алдынча кетип, кичине жер айдасакпы, тигил бул деп анан ошентип анан кеткенбиз. Биз кеткенден кийин анан биякта ошо биздин үйлөрүбүздү өздөрүнүн карамагына чыгартып алып, Жайлообек Калчаев деген адам ал деле ошо МПМКда иштечи, прораб болуп иштечи. Анан кийин ошол өзүнүн немесине ушу Кара Тоо айыл өкмөтү менен сүйлөшүп эле өздөрү келишим түзүп өздөрүнө каратып алыптыр. Биз документти бүтүрүп коелу деп барганбыз. Госрегистрге бардык. Ал убакта биринчи БТИ болчу, андан госрегистр болгон. Госрегистрге барсак, тиги Азаркулов деген ошондо эменин начальниги болчу, госрегистрден. Ошол кандай кылып бүтүрүп бергенин билбейм. Бу жерден же бир кишиден бир кол койдурбайт. Биз Калчаев, Жайлообек дегенди даже тааныбайбыз. Ушул жерде жашап, канча жыл жашап, ушул жерде кетип анан келсек, эмки биякта элдин баары ошол убакта бир жокчулук заман болуп келген. Кирпичтерин бузуп, терезесин чыгарып, учетчиктерди чыгарып кетиштир бир келсек. Анан нейин келип эми тамды кийин бүтүрүп алабыз деп келип документтерин бүтүрөлү десек эле уже Калчаев, Жайлообек деген өзүнүн карамагына каратып алыптыр. Сатып алуу жолу менен деп жөн эле же бир эле Калчаев бизге келип эле койсочу, же көргөн да жокпуз Калчаевдин жүзүн. Кандай ушундай азыр мына бул жерде мына үй жок, мореки келин мисалы үчүн азыр 4 баласы менен квартирада жашап атат. Күйөөсү дагы жок. Анан кийин Тахир деген мына бул жерде менин кошунам болчу, Тахир мынакей. Тахир аялы өлүп калган, кызы Москвада, анан кийин дагы бир боорукер адамдардын колунда жашап ошентип атат. Алар болуп боорукер Кочкордун канча немесине кирдик, бардык, милицияга барсаң деле баары бир ошо Калчаевдин баласы акчалуу экен, акчалуу болуп алып эле ошо биздин сөзүбүздү эч кандай укпастан эле тиги соттор тигинин тарабына чечип коюп атат. Биздин үнүбүз сиздерге жетпей атат. Биз ушундай кыйналдык. Көрүнгөн жерге бардык. Мына карып калдык. Азыр карып калган чагында биздин балага карабызга деле бир момундай үйлөрдү бүтүрүп бирөөнү кийрели десек, мына